Gel. Ay молодец, gel. Соңкөл, gel. Ay молодец. Ар бир аттын өзүнүн мүнөзү бар, өзүнүн кылык мүнөзү бар. Ошого жараша иш кылыш керек. Бирөө эркелеткенди жакшы көрөт. Бирөө кичине кыйкырып турганды жакшы көрөт. Эй деп. Ана бул крас өзү. Мындай эркелеткенди жакшы көрөт. Эрке. Биздин эрке өзү ушул. Мисалы үчүн ошо биз тилинде кыргыз аттар бизге каршы кайда мисалы көчмөндөр оюнда, мисалы үчүн ар кандай таймаштарда бизге каршы ойноп калат деген коркунуч жокпу? Енді бұл спортта, мисалы үчүн мұқтаждыққа қарайды да, бір ақшаға қиналып тұрған кезде қазақтардан келсе сатып ала береді. Сен қазаққа сатпа, сен только бізге сатасың деген андай. Бұл ойды қойдаймын андай. Спорттық карьерасын аяқтағаннан аттар көбінше үйірге алышады, тұқым алышады дегендей. Шол эле Бойканы Манас Ниязовқа бериши. Манас Ниязов үйірге салған. Буйрса бір 3-4 жылда жакшы кулундар чыгып калышы мүмкүн. Мен билишимче казакстандыктар деле өздөрүнүн аттарын бияка алып келишет. Калган мисалы үчүн Россия же СШАдан келгендер бул аттарды кайдан алышат? Бул жерде маселе мындай болот. Мисалы үчүн Россия мамлекетине Мурас командасын бекиткен экен. Мурас командасы полный аттарын берет оюнга. Өзбектерге Таластын бир командасына дайындалган экен, алар берет дегендей. Федерация ошондой бөлүп койгон да. Жылкылар бир 100 метр, 150 метр нарарак жүргөн экен. Бул жактан эле кыйкырып, "Балам, кел!" десе баягы айгыр келип, жанына келип. Баягы чөнтөгүңдө эмне бар дегенсип мынтип атат да, түрткүлөпчү. Анан сабисин берип, конфетин берип, чекесинен сылап, "Балам" десе, нары көчтөй чуркап баратат. Жанагы кичке бала конфет берсең, сүйүнөт го, ошондой болуп, эки жагын карап, ошондой бир окуялар болгон да. Острый деген легенда болгон. Азыр ошо Острый үйүрдө азыр. Адагы картайып, өзүнүн карьерасын бүтүргөн. Үйүрдө. Буйрса бир анын балдар чабылат, дагы балдар чабылат да, Кудайым буйрса. Ынтыбакта чабылган кезинде. Негизи атты канча жаштан баштап көк бөрүгө даярдай баштайт? Негизи аттарды тай кезинде эле үйрөткөн жакшыраак деп ойлойм мен, жеке оюмда. Жакшыраак үйрөнөт баштары дагы. Көк бөрүгө кандай тапталат негизи жылкы? Өзү ар кимиси өзүнчө чабышка өзүнчө дайындалат. Көк бөрүгө өзүнчө. Көк бөрүгө аттарды көбүнчө бисем дыханияларын ачып, эттерин келтирип дайындап беребиз, анан баштарын улакчылар өздөрү дайындайт да көбүнчө аттарды. Негизи көк бөрүнүн аттарын багуу кымбатка турабы? Негизи азыр бүтүн нерсе кымбат го, витаминдери бар. Жемдерине кошулуп бере турган, алар да кымбат. Сая турган полный. Бир айда мисалы үчүн канча чыгым кетет? Бир айда бир атка болжол менен 20-30 миңдей кетип калат го дейм бир айга, бир атка. Бул жерде көп ат азыр, көп эле акчалар кетет. Негизи аттар көп жаракат алышат болуш керек, э? Аябай опасный бир оюн болуп аткан үчүн. Ошол ар кандай деңгээлде жаракат алганда кандай багылат аттар? Аттар ар кандай болуп калат эми оюн учурунда. Травма алып калышат аттар. Ошонун өзүнүн уколдорун сайып, ичине эз алдырып, оюндарда аяп чабып, ошентип сактайбыз аттарды. Атайын ветеринар барбы? Атайын вет врачыбыз да бар. Эме болуп сүйлөсөм тынчыраак турат экен. Ат менен чабандестин өзү ататта окшош болот деген чынбы? Окшош болот го дейм. Экөөнүн мүнөзү келишкенде анан оюн көрсөтөт улакчы менен ат. Аттар менен машыгуу болуп өттү, бүгүн аттарды текшерип, жаңы текшерүүгө келген аттар да бар болчу. Балдарга ылайыктап бүгүн канаттандыра алдык. Даярдыгыбыз жогорку деңгээлде өтүп атат. Кудай буйруса, көкпар жана көк бөрү боюнча эки курама командабыз жакшы жыйынтык менен
ийгилик көрсөтүп жаратабыз деп ишенем. Көкбөрү боюнча биздин угушубуз боюнча азыр 8 мамлекеттен келген курама командалар катышат. Көкпар боюнча 6 курама команда. Өзүбүздүн Борбордук Азиядан сырткары Венгриядан, Кытайдан, Монголиядан жана Ауганстандан командалар катышуусу күтүлүүдө. Ушул жерге тандалып келген балдар бул намысты эми каражаттан, материалдык баалуулуктардан өйдө койгон жигиттер. Буларга 24-үнө тең толук ишенем. Эртең таза, кызыктуу, жакшы оюн тартылып, элибизди жеңиш менен сүйүндүрөбүз деп. Жакшы настрой менен жакшы дайындалып атабыз, колдон келишинче буюрса көрөрмандарды сүйүнтөйлүк деп. Утабыз деген настрой. Утабыз деген ниет менен эмес, баардык командалар дайындаганда утабыз деп дайындандык го. Биз дагы Кудай берсе утабыз деп дайынданып атабыз. Мен 2024-төн бери бир ат чаап келем азыр. Рокки деген. Аябай ойнок. Башы элбек аябай. Мен өзүм негизи ушундай аттар жакшы көрөм да чапканды. Экосунун мүнөзү да келишет. Кандай сапаттар менен келишет? Алда оор басырыктуу. жылы Казакстанга барып, мен анда көкбөрүгө ойноп, биз утканбыз. Кийинки команда көкпарга ойногон. Ошол жерден эми ал айтпасак да белгилүү оюн болгон. Кандай болгону. Ушу өзүбүздүн элибизде, жерибизде болуп аткандан кийин жоопкерчилик дагы чоң. Жакшы оюн кыла алып атабыз, Кудайым буйрса, жеңишти алып кала алып атабыз. Эми биз мисалы мына көчмөндөр оюнун күтөбүз да. Эми өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде бирибиздин ойногон эмес, башка мамлекеттердин ойногон жагат көбүнчө бизгечи. Ошол оюнду күтөбүз. Мурда жаштыгымда улакты баштап атканымда айткан, мындай элге утулушмуш, элге көбүнчө кызыктуу оюн кылганга аракет кылгыла депчи. Көрөрмандарга ошо келип, коштоп, колдоп кетсеңиздер. Эми бул жакта эл көп болсо, эл коштоп турса, оюн жакшы болот, оюн шаңды өтөт. Көрөрмандар келип, тынч эс аман көрүп кетсин. Кызыктуу оюн тартылганга аракет кылабыз.